Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Зеленский Путиндин тирүү экенине ишенбей турганын билдирди. Кремль ага жооп берди. Украинанын лидери Владимир Зеленский Орусиянын президенти Владимир Путиндин тирүү экенинен шек санайт. Бул тууралуу ал Давостогу экономикалык форумда сүйлөп жатып билдирди. Бүгүн мен ким менен эмне жөнүндө сүйлөшөрүмдү түшүнбөй турам. Кээде Орусиянын президенти ал экенине ишенбей, чечим чыгарабы же кимдир бирөө чечим чыгарабы, анын тирүү экенин толук түшүнбөй жатам, деди Украин президенти. Өз кезегинде Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украин лидеринин Владимир Путиндин тирүү экенинен жана чечимдерди кабыл алуусунан күмөн санаган сөздөрүнө жооп берди. Орусияда Путин да Украина жана Зеленский үчүн чоң көйгөй экени анык. Таза психологиялык жактан Зеленский мырза Орусиянын да Путиндин да жок болушун каалар анык. Бирок Украина режими Орусия менен Путин бар экенине канчалык эрте түшүнсө, ошончолук жакшы болот, деген Песков. Булак супер кежи. Мындан ары катализатору жок эски унаалар шаарда жүрбөйт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектеги 20 жаңы конушту жаратылыш газы менен камсыздоо маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Бул туурасында ал облустук мамлекеттик администрациялардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңеш менен жүрүшүндө билдирди. Быйыл Бишкек шаарындагы 20 конушту жаратылыш газы менен камсыздоо маселесин иштеп чыгуу зарыл. Алдыга ушундай чоң максаттарды койбосок, ыш маселесин чече албайбыз. Улан Батыр шаарынан үлгү алып, жылуутуунун экологиялык таза түрлөрүнө өтүшүбүз керек, дейди ал. Экономика жана коммерция министрлигине, финансы министрлигине жана Бишкек шаарынын медиасына Газпром компаниясы менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү. Транзиттик транспорттор шаардын аймагына кирбестен борборду айланып өтөсүн. Катализаторлору жок эски унаалардын шаарда жүрүүсүнө тыюу салууну. Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү заводду быйыл ишке киргизүүнү. Ошондой эле Бишкек шаардык мэриясына 1000 автобус сатып алуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Булак Назар Ньюс кежи. Өзбек дарыгерлери кыргызстандык сиам эгиздерди ийгиликтүү ажыратышты. Ташкентте сиам эгиздерин бөлүү операциясы ийгиликтүү жасалды. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 8 айлык Фатима менен Зухра аттуу кыздар Кыргызстанда төрөлүп жашап жатышат. Алардын сиам эгиздери экени кош бойлуулуктун 28 жумасында белгилүү болгон. Болочок эне дароо Оштон Бишкекке жөнөтүлүп, бир жумадан кийин 2022 жылдын 31 майында балдары Кесарева операциясынын натыйжасында жарык көрүшкөн. Төрөлгөн эгиздердин жалпы салмагы 1 кг 600 грамды түзгөн. Аларды боору береле болгон. Бирок өт баштыкчалары өзүнчө түзүлүп, өз милдетин эч кыйынчылыксыз аткарган. Эгиздер төрөлгөндөн 10 күн өткөндөн кийин алардын ата-энелерине балдардын аман калууга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок экени айтылып, үйлөрүнө чыгарылган. Бирок ата-энеси үмүтүн үзбөй, Өзбекстандагы профессорлорго кайрылышкан. Операция 19 декабрда болгон. Операцияны өзбекстандык дарыгерлерден турган топ жасаган. Учурда ар бир эгизге өзүнчө топ операция жасашты. Адистер балдардын абалын туруктуу деп баалап жатышат. Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министри Амрило Инаятов сиам эгиздерин бөлүү операциясына катышкан адистерге саламаттыкты сактоонун отличниги төш белгисин жана дипломдорду тапшырды. Булак супер кежи. Ажылык сапарга каттоо 24 январдан башталат.
2023 жылдын ажылык сапарына каттоо 24 январдан башталат. Бул тууралуу муфтияттын маалыматында айтылат. Маалымдалгандай, каттоо 14 февралга чейин жүргүзүлөт. Каттоо убактысы белгиленген аралыкта 2019-2022 жылдардан тарта электрондук кезекте турган ажылык сапарына баруучу талапкерлер 1000 АКШ долларын РСК банкынын иш убактысы бүткөнгө чейин төлөп, квитанциясын жана каттоого тиешелүү иш кагаздарды муфтияттын түзүмүндөгү облустук, шаардык казыяттарга жана райондук хатибияттарга тапшыруусу керек деп айтылат маалыматта. Эгерде көрсөтүлгөн каражатты төлөй албай калса, ажылыктын электрондук тизмесинен чыгарылат. Ал эми жаңыдан ажылыкка барууну каалаган талапкерлердин каттоо ID-карт паспортунун негизинде 20 февралдан 6 мартка чейин жүргүзүлөт. Талапкерлерди каттоо Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмүндөгү облустук шаардык казыяттарда жана райондук хатибияттарда жүргүзүлөт. Толук маалымат алуу үчүн 0778 48 61 07, 0558 0708 48 61 67, телефон факс 0312 48 61 67. Булак Суперкежи. УКМКнын Оштогу имаратына Ички иштер министрлигинин атайын отрядынын кирип барышы. Башкы прокуратура билдирүү таратты. УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын имаратында УКМКнын тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалымдалгандай, күн мурун тургун башкы прокуратурага кайрылып, ага карата кылмыш ишин токтотуу үчүн андан 20 000 доллар өлчөмүндө пара талап кылып жаткан тергөөчүгө жана УКМКнын башка кызмат адамдарына карата чара көрүүнү суранган. Анын арызынан башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы тарабынан өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бүгүн 20 январда УКМКнын имаратында 15 000 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кырмалды. Учурда бул иш боюнча башка кызмат адамдарынын кылмышка катыштыгы бар же жок экендигин аныктоо боюнча ыкча бийликтөө иш чаралары жүрүп жатат. Булак Суперкежи. Элчи АКШ кыйратуучу саясат жүргүзүп жатканын Россия дайым эскертип келет. Россия АКШнын жүргүзгөн саясаты дүйнөнү бүлгөнгө кептей турганын дайым эскертип келет. Бул тууралуу РФтин Кошмо Штаттардагы элчиси Анатолий Антонов билдиргенин РИА Новости жазды. Вашингтон бизди согуш таласында стратегиялык жеңилүүгө дуушар кылабыз деген аракети менен аламды апатка жетелеп бара жатат, деди Антонов журналисттерге. Дипломат ошондой эле Россия өзөктүк курал колдоном деп коркутуп жатат деген сөздөргө да жооп берди. Россиянын саясий жана аскери жетекчилигинен бирөө дагы өзөктүк курал колдонуу тууралуу айткан эмес, деди ал. Булак Спутник Кежи.